Ассаламу алейкум туугандар. Силер менен бир нерсени бөлүшүп коеюн деп атам. Бул жакта 3 миллион просмотр болуптур. Аябай обсуждение болгон. Бул жакта комментарий жазылган. Мен Накта деген подкастка барганмын. Ушул жакта Кыргызстандын жартысы көрүп койду, почти 3 миллион. Менде көп деле подписчик эмес, 250 миң, бирок 596 миң актив, жакшы эле да. Бул жерде эми аябай обсуждение да болгон. Эми ушунча 3 миллион адам көргөндөн кийин болот да. Бул жакта ар кандай сөздөр болгон. Мен бул жерде мындай айткам да. Пайгамбарыбызга бирөө келип сурады: "Я Расулалла, 5 мал эмес 500 жол намаз окусаң дагычы, Кабаны 7 жол эмес 700 жол айлансаң дагычы, сенденчи энең наразы болсочу, сен анда өзүң тозокко өзүң ордун издей бер" дейт да. Ушундай сөз атырбагын кесип чыгарганда, ошол 3 миллион почти Кыргызстан жарчысы көргөн болуп атат, ар кандай пикир жазган. Эми бул жерде энем мындай кылсачы, тигиндей кылсачы, намаз окусаң деле кандай мындай, намаз окусаң деле бирок энең сенден наразы болуп атса, энең туура эмес кылып атса кандай болот депчи. Бул жерде эми сөзгө маани бериш керек да. Эми эне боюнча айта турган болсок, энеңди сен бул дүйнөгө алып келип койгондун өзү эле чоң, энең сага чоң белеги да, жарык дүйнөгө алып келип койгончу. Тубай эле сени тунчуктуруп өлтүрүп койсо деле болмок, аборт кылып салса деле сен бул жашоого келбейт болчуң, жүрбөйт болчуң мисалы да. Эми тагдырда бар экен, албетте жаралдык дегендейчи. Бирок бейиш энени таманда деп кандай энени таманда айткан? Ошол эне деген сөзгө татыктуу болсо, ошондой мээримин төккөн болсо, ошондой ислам менен жашаган болсо, намазы ордунда болсо, ошондой энени какшатып аткан болсоң, ошондой энени наразы кылып аткан болсоң, канчалар бар да үйлөнүп туруп келинин сөзүн сүйлөп кеткендер бар, апасын өзүнчө бөлүп койгондор бар. Ошо апасы жакшы деле мындай ислам менен жашап аткан болсо, ошондой энени какшаткандарга ушундай айтылган да. Эми бирок бул жерде тыйындын экинчи бети бар да. Сен өзүң 5 мал намаз окусаң, адам ар кандай кылып бул жашоо сыноо болгондон ар кандай кылып сынайт экен. Кээ бирди баласы менен сынайт, баласы арак ичет, апасынын канын ичет, канча апасы оңолсун деле аракет кылса деле болбойт. Кээде наоборот жашоодо көрүп калып атабыз. Порядочный балдар бар, бизнесмен балдар, намаз ордунда, бирок ата-энеси арак ичет, ата-энеси намаз окубайт, туура эмес иштерди кылат. Же болбосо Москвада деле толтуралар жазган: "Мен акча табам, акча тапсам апам арак ичип алат, мындай кылып алат, тигиндей болот, мындай болсо кандай болсо" депчи. Кандай болсо деле жакшы мамиле кылып кое бериш керек. Бирок силер өзүңөр намаз окуп жүргөн болсоңор, өзүңөр пайгамбардын айтканы менен жашап жүрсөңөр, Куранда кандай жазылган болсо ошондой жашап жүрсөңөр, бирок энеңер силер туура эмес жашап аткан болсо, арак ичип аткан болсо, туура эмес иш кылып аткан болсо, сен тозокко киресиң деген сөз эмес да. Бул ошол сен энең бейиш энени таманда деп коет го. Ошол себеби сен өзүң жакшы болуп туруп, бирок энең кичине сен менен сыноо болуп калган болсо, андай сыноо бардыгыбызда деле бар. Менин башымда деле бар. Биздин башыбызда деле бар. Бардыгын эле энеси 5 мал окуп жыргап кеткен жок. Бирок кандай болбосун эми ыйлап дуа кылабыз, колубуздан келишинче аракет кылабыз, кандай болбосун энең да бирок кандай болбосун оңолот деген үмүттү үзбөш керек. Кандай болбосун бул пайгамбарыбыздыкы да. Кандай болсо дагы энеңерге жакшы мамиле кылгыла дейт да. Бирок бул жакта көбү кыжалат болгондор ошо: "Мен жакшы мамиле кылсам деле апам ушинтип атат, арак ичип атат, бизди таштап кеткен, мындай болуп атат, туура эмес жашоо менен жашап атат, мен салган акчалар жок кылып коюп атат". Россиядан акча салсаң жетиштүү эле кылып акча салыш керек да, андан ашыгын салбаш керек, өзүң чогултуш керек. Бирок тилекке каршы ошо апалар дагы мигранттардын сөздөрүнө караганда көп акча салса тоюп койгон, ар жак бер жака жок кылып эле анан баласынан наразы болуп ушу видеолордо жиберет экен да, мынакей ушинтип айткан депчи. Бирок шариатта кандай болсо ошондой кылып кызмат кыла бериш керек. Эч качан жаман көрбөш керек, бирок кыжалат да болбош керек. Дуа кылыш керек. Башка вариант жок. Бардыгы эле жыргап аткан жок, бардыгынын апасы эле намаз окуп аткан жок. Бул жашоодо бирде баласы менен сынаса, бирде ата-энеси менен да сынап коет экен. Балким бирөөнүн атасы ичет, бирөөнүн апасы ичет. Эми ар кимге жашоо ар кандай да. Бирөөгө байлык берип сынайт, бирөөгө бербей сынайт, бирөө ата-энеси менен сынайт, бирөөгө баласы менен сынайт. Бул жашоо ошон үчүн сыноо да. Ошон үчүн сынбаш керек. Ким 5 мал намаз окуп аткан болсо ойлонбош керек, бир ата-энесине жакшы дуа кылыш керек. Кудай буйруса баары жакшы болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.